Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Биринчи радио түз эфирде уктурууларын улантат. Назарыңыздарга негизги маселени сунуштайбыз. Уктурууну Мээрим Абдыраманова алып баруудамын. Режиссеру Нуржан Качкынбекова жана Азиз Чокморов. Ички дүң продукция өлкө экономикасынын өсүү ыргагы туруктуу сакталууда. Быйыл 2023 жылы өлкөнүн ички дүң өндүрүм көлөмү 4,5% өсөт деген болжомолдор бар. Негизи көрсөткүчтөр айыл чарба, өнөр жай, курулуш жана кызмат көрсөтүү тармагында белгиленген. Ал арада жергиликтүү серепчилер Дүйнөлүк банктын былтыр Кыргызстандын ички дүң продукциясы боюнча болжолу ишке ашпаганын, тескерисинче өлкөнүн экономикасы көтөрүлгөнүн белгилеп жатышат. Эске салсак, былтыр Дүйнөлүк банк Украинадагы кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын экономикасынын басаңдашын болжолдогон болчу. Урматтуу каармандар, бүгүнкү уктурууда бизди негизи эле экономикалык көрсөткүчтөр тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бизде студияда конокторубуз бар. Экономика жана коммерция министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармагынын башчысы Алмаз Абдикиров жана техника илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз экономикалык илим изилдөө университетинин товар таануу, бажы экспертизасы жана ресторан бизнес кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкери Кеңешбек Алымбеков агай бар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Урматтуу каармандар, эгерде биздин теманын алкагында кандайдыр бир сурооңуз, сунушуңуз, пикириңиз болуп калса, 05502 392190, 0312 коду менен 392190 номерлары иштеп жатат. Биз болсо уктуруубузду баштай берсек, мынакей Алмаз мырза, алгач сөздү сизден баштасак, экономикалык көрсөткүчтөр кандай болуп жатат? Анткени мынакей Дүйнөлүк банктын берген былтыркы баягы божомолдору дагы андай чыккан жок негизи, анан көрсөткүчтөр жөнүндө маалымат берсеңиз. Албетте, өткөн жылы мисалы жылдын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукту 7%га жогорулаган. Эми эл аралык финансылык институттардын болжолдоо боюнча токтоло кетсем, бул болжолдорун өздөрүн жылдын башында даярдаган болчу. Бул жана апрелде атайын Украинадагы атайын согуш операциясы жарыялангандан кийин ар бир финансылык мекеме өзүнүн болжолдорун кайра карап чыгышкан болчу. Алардын эң негизги коркунучу бул Россиянын экономикасы басаңдайт деп, анан бизге жана акча которуулары кыскарат. Биринчисинен, экинчисинен санкциялар киргизген тарабынан бир нече биздин товарларыбызды дагы Россиянын жарандары сатып алууга мүмкүнчүлүк азаят деп, ошондуктан биздин экономика басаңдайт деп болжолдоо кылган. Ал эми тындай жылдын аягы болсо көрсөтөт, санкциялар азанча бизге катуу таасир бере элек. Ошондо бул биринчисинен, экинчисинен өткөн жылы аба ырайы жакшы болду. Ошондуктан айыл чарба тармагында өсүү аябай жакшы болду, түшүмдүү мол болуп, айыл чарбасында 7,3%га өсүү болду. Андан тышкары 20-21 жылдары бир топ экономика ковид аркылуу басаңдаган болчу. Ошондон кайра ордуна туруктуулукка келип, башка тармактар, ошол эле өнөр жайы бизде аябай жакшы көрсөткүчтөр көрсөттү. Бул биринчиден, экинчиден дагы өткөн жылы алтын өндүрүүчү ишканаларыбыз, алар дагы жакшы өсүү темптерин көрсөттү. Ошол эле мисалы Кумтор мекемесин алсак, алар 20%дан жогору өсүү көрсөттү, көбүрөөк алтын өндүрүштү. Ошонун тарабынан өнөр жайында болсо 12%дан жогору өсүү байкалды. Анан ушул 2-3 факторду кошкондо биздин ички керектөөрүнүбүз дагы бир кандай бир сырттан чоң тоскоол көргөн жок. Ошондуктан кызмат көрсөтүү чөйрөсү дагы ал дагы 4,8%га өстү деп айтсак болот. Кеңешбек агай, мынакей буга чейин билесиз да, кризиске каршы чаралар да кабыл алынып, буга чейин иш-чаралар болгондо, анан Улуттук банктын ушул билдирүүсү 5%га чейин төмөндөйт деген билдирүүсү, мындай ошол алдын ала көрүнгөн иштердин жыйынтык натыйжасы деп айтсак болобу? Улуттук банктыкын же Дүйнөлүк банкты айтып атасызбы? Дүйнөлүк банкты кечиресиз, алмаштырып. Эми бул маселе деги эле ошо дүйнөлүк ири финанс уюмдарынын божомолдоруна биз 100% ишенич менен карашыбыз болбойт. Эми эле айтылып өткөндөй, алар ар түрлүү дүйнө ченеминдеги глобалдык бир чакырууларды көбүнчө эске алат. Андан кийин ошол ар бир өлкөнүн өзүнүн дагы ички экономикалык саясаты кандай өнүгүп атат,
өндүрүштүн кайсы тармактарына артыкчылык берилип атат, жанагы приоритеттүү өнүгүү деген. Анан алар кандай жыйынтыктарга, экономикалык жыйынтыктарга алып келет, ошолорду эсепке алышат. Андан кийин элдин социалдык өнүгүүсү, мисалы пенсия менен камсыз болушу, жөлөк пулдарды төлөнүшү, студенттердин стипендия алынышы, андан сырткары дагы ушул божомолдорду түзүүдө бир эл аралык көрсөткүчтөр бар. Мисалы орточо айлыктын көлөмү, андан кийин ошо керектөөчү нерселердин керектөөчүлөр үчүн, өзгөчө азык түлүктүн керектөөчүлөрү үчүн болгон корзинадагы баасы, анан инфляциянын өсүшү, жогорулашы. Ушул сыяктуу дагы экономикалык бир нече көрсөткүчтөр бар. Ошол боюнча алып караганда, жанагы Украинадагы кризиске чейин ушул маселелерге көбүрөөк көңүл бурулуу. Ошон үчүн менин оюмча жанагыдай төмөнкү көрсөткүч болжолдонгон. Башкача айтканда, Кыргызстанда өнүгүү жогорулабайт, тескерисинче төмөндөйт деген көрсөткүч болгон. Бирок мезгил башка акыбалды көргөздү. Бир топ нерселер боюнча Кыргызстан мынабы КМШ өлкөлөрүндө гана эмес, өзгөчө Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдүн арасында дагы алдыга чыкты. Ошол алдыга чыгарган маселенин бири бул өз ара сооданын көлөмүнүн көбөйүшү. Себеби бүткүл дүйнөлүк мындай тажрыйбада өз ара өлкөлөр ортосундагы өз ара соода канчалык өнүксө, ошол өлкөнүн экономикасынын ошончолук өнүккөндүгүнө мындай кыйга болсо дагы маани берилет, дагы түшүнүк берилип турат. Анан ошон үчүн биз ошондой мурунку аталган эки дүйнөлүк финанс институтунун көрсөткүчтөрү аткарылбай калды деп мындай кубанган өңдөнгөнүбүз болбойт. Биз ошол кайсы көрсөткүчтөрдөн алдыга чыктык, өткөн жылдын эсептелиниши боюнча, жыйынтыгы боюнча, эми ошол алдыга чыккан өндүрүштөрдү кантип биз кармап калышыбыз керек деген маселелерди коюшубуз керек да. Мисалы кызмат көрсөтүү азыр алдыда келе атат. Кызмат көрсөтүү, бул кызмат көрсөтүүгө бардык түрлөрү, соода кызматы, коомдук тамактануу кызматы, менен калардагы туристтик кызматтар жана башкалар биздин өлкөдө демек жакшы жыйынтык берет турган тармак экени билинип калды. Жанагыдай оорчулуктарга, кыйынчылыктарга карабай. Демек ушул тармактарды өнүктүрүү үчүн биздин министрлик кабинети, тийиштүү министрликтер, тийиштүү мамлекеттик башкаруу органдары кийинки жылдарга, мына 23 жыл жаңы башталды, ушу жылдын аягына чейин түзүлгөн мурунку көрсөтүштөргө мындай өзгөртүүлөрдү киргизиши мүмкүн. 24-25 жылдарга карата жаңы көрсөтүштөрдү кабыл алыш мүмкүн да. Анан айыл чарбасы Кыргызстан үчүн артыкчылыкка ээ болгон мындай тармак эмеспи. Анан былтыр айыл чарбасы толугу менен эле жакшы жыйынтык берди деп айта албайбы. Себеби айыл чарбанын бир кыйнала турган жери бар. Бул аба ырайына, климаттык шартка көз каранды болгондугу. Мына былтыр баарыбыздын эсибизде апрель айындагы үшүк жүрүп, Баткен областынын тоо этегиндеги райондордо, Чүй областында, Ысык-Көл областынын 3 районунда аба ырайынын кесепетинен мөмө жемиштердин түшүмү төмөн болду. Ошонун негизинде мөмө жемиштер кийин күзүндө Кыргызстандын базарларында баасы да жогору болуп калбады. Үшүк жүрдү, мөндүр алды. Бул Чүй областында тескерисинче кургакчылык болуп,
бир топ дыйкандар жерин эгиндерин кайра айдап атабы. Ушундай маселелер мисалы айыл чарба тармагында иштеп аткан биздин кызматкерлерге абдан бир мындай ойлоно турган факторлор болуш керек да, ойлонуп анан кийинки жылы кандай кылсак ушу айыл чарбасын ушу бүгүнкү күндө жана 16%га чейин өстү деп атпайбызбы, ички дүң продукциянын 16%-ын айыл чарбасы берди деп. Ушундан кемикпей кармап калыш ушу биздин негизги маселебиз, максатыбыз болуп эсептелиниши керек. Жакшы, Алмаз мырза, мынакей айтсаңыз, негизи мынакей жыл башынан бери 3 ай март айында кичине жыйынтыктар чыгып баштайт да, марттын аягында. Жана мындай болжомолдор кандай болуп атат? Быйылкы көрсөткүчтөрдүн мындай алгачкы көрсөткүчтөр жөнүндө токтолсоңуз. Эми азырынча 2 айдын жыйынтыгы бар. 2 айдын жыйынтыгы болсо жакшы эле динамиканы көрсөтүп атат. Ошо 2 айдын жыйынтыгы боюнча өсүү 6% түздү. Эми ушул динамика бизде жыл бою эле сакталып келет деп турабыз. Бирок алтын өндүрүү айтып кеткендей эле бизде алтын өндүрүү тармагы аябай ички дүң продуктта чоң үлүштү элейт. Ошондуктан бул тарапта кичине айырмасы бар. Тоскоолдук бар, анткени алар өткөн жылы алтыны көп болгон участокты иштеп чыккан болчу, быйыл болсо алтыны кичине азыраак участокты иштеп чыгарат. Ошондуктан жылдын аягында биздин болжомол боюнча 4,5% тегерегинде болот деп болжолоп жатабыз. Ички дүң продукциянын көлөмү. Негизи баягы сырткы соода менен кандай болду? Мисалы Евразиялык экономикалык биримдиктеги соодан агай белгилеп кетпеди? Биз жакшы көрсөткүчтөрдү алдык да, ушул тышкы соода жөнүндө кандай мындай прогноздор бар же кандай болуп атат жыйынтыктар? Эми тышкы соода бизде азыр катуу өсүп жатат. Биринчиден бул ошол эле ЕАЭС ичиндеги көрсөткүчтөр аябай чоң көрсөткүчтөр көрсөтүп жатат, чоң темпдерлерди. Бул биринчиден эмне менен байланыштуу? Биринчиден бул санкциялар киргизгенден кийин Россия менен Казакстан ичиндеги өлкөлөрдүн ортосунда айрым товарлардын ориентациясы алмашып, биздин товарларга көп суроо талап көбөйүп түштү. Ошондуктан өткөн жылы дагы бул жылдын дагы биринчи айдын жыйынтыгы боюнча өсүү темптери 20% тегерегинде болуп жатат. Бул аябай жакшы көрсөткүч биринчиден. Экинчиден бул жакшы көрсөткүч деп айтып кетсек болот. Бул биринчиден биздин фермерлер болобу, өндүрүүчүлөр болобу өзүнүн продукциясын жакшыраак баага өткөрүп, өзүнүн киришесин көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берет. Бирок бунун дагы бир терс тарабы бар. Бул биринчиден ошол эле айрым товарларды кымбатыраак башка өлкөлөргө сатып атканда биздин өзүбүздүн өлкөбүздүн ичиндеги керектүүлүк сатып алуучуларга аларга да баасы көбөйүп, инфляциянын деңгээли көбөйүп кетиши мүмкүн болуп атат азыркы убакытта. Пияздын мисалында айтсак болот да, мына угуучуларыбызга. Ошондуктан андай жогорулап кетти. Былтыр Союздики. Жакшы. Урматтуу каармандар, биздин телефондорду эсиңиздерге салып кетейин. 0502 39 21 90, 39 21 90 номерлары иштеп жатат. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Кеңешбай ага, мынакей азыр Кыргызстанда жол курууга техникалар келип атат, тез жардам техникалары, мындай мектептер салынып атат, бала бакчалар салынып атат. Анан бул көрсөткүчтөр деле кандайдыр бир экономикалык оң динамикадан кабар береби? Албетте кабар берет. Эгер колубузда ошончолук каражатыбыз болбосо, экономиканын макроэкономикалык көрсөткүчтөрү, микроэкономикалык астыңкы көрсөткүчтөрү жакшы болбосо, биз аларга эч убакта мүмкүнчүлүк албайт элек да. Ошон үчүн азыр жанагы сиз айткан эле тармактар боюнча өсүш эмес, биз коргонуу маселесин дагы ошо өзүбүздүн улуттук бюджеттин негизинде чечип атпайбызбы? Бир нече мындай коргонууга керектүү техникаларды кабыл алып, сатып алып дегендей. Анан эң эле жөнөкөй эле элге кеңири маалым болуп атат, азыр Бишкек шаары үчүн, Ош шаары үчүн мамлекеттик бюджет эсебинен унаалар, автобустар алынып атат. Бу дагы ошо биздин экономиканын алга өөрчү баштаганынын бир белгилери. Анан
жана биз эл аралык соода боюнча дагы кеп кылбадыкпы. Бул эл аралык соода дүйнөлүк маанидеги валюталар менен мындай соода товар жүгүртүү жүргүзүлгөндүктөн биздин экономика үчүн дагы ролу зор. Себеби дүйнөлүк ошол эле доллар жылдын ичинде бир нече жолу курсу биздин сомго карата алмашылып турду, Россиянын рубльуна карата алмашып турду. Ошого жараша биз дагы ошо сооданы көбөйтсөк, ошо жерден зыян эле тартып калбастан пайданы да көрүшүбүз мүмкүн. Анан бул Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөр менен албетте биздин өз ара мурдатан мерчемдеп алган, пландап алган ошо соода көлөмдөрүбүз белгилүү. Мисалы Россия менен кийинки жылдары мындай өлчөм кабыл алынганда 1 миллиард Америка долларынан кем эмес товар жүгүртүү болсун Кыргызстан менен Россиянын ортосунда деп. Казакстан менен 1 миллиардка жетпеген соода өнөктүгү бар эле, алар менен 1 миллиард 200 миллион деп. Анан ЕАЭПке кирбеген өлкөлөрдүн ичинен биз Өзбекстан менен Кытай өлкөсү менен эл аралык сооданы жакшы жүргүзүп атабыз. Азыр Өзбекстандын президенти келгенде дагы ошондой жакшы жаңы мындай чек кабыл алынды, 1 миллиард 300 миллиондон кемитпейли деп. Анан азыр кээде биз маалыматтарды алып калып атабыз. Ушу бүгүнкү күнү 2023 жылдын биринчи 2 айдын ичинде эле ошол чекке жакындап бараткан окшойбуз да. Себеби бул жерде ЕАЭП өлкөлөр менен соода сатык жүргүзүү өзүнчө бир мындай макамдар менен, статус менен жүрөт. Үчүнчү бөлөк өлкөлөр менен Өзбекстан өңдү, Тажикстан өңдү, дагы жанагы эркин соода аймагына кирип соода сатык жүргүзүп атабыз деген ал турмак менен Вьетнам сыяктуу, Пакистан сыяктуу өлкөлөр менен дагы соода өнүгүп атат деп атпайбызбы. Демек ошон үчүн тышкы соодага биз абдан көңүлдүү бурушубуз керек. Анан албетте бул жерде туура айтылып атат, тышкы соодага кызыгып, ички сооданы унутуп коюуга болбойт. Себеби биз экспортты көбөйтөбүз деп эле бакылдай берген менен ошол учурда импортты кантип мындай алмаштырабыз деген маселе курчуп кетет дагы. Биздин өзүбүздүн жергиликтүү калкыбыз, жергиликтүү керектөөчүлөрүбүз айласы жок, ошо экспорттук баа менен бир нерселерди алууга дуушар болот. Азыр мисалы Талас областында экспорттук негизги айыл чарба азыгы бул төбурчак болуп атат. Эми мына элестетип карасаңыздар, мындан бир 3 жыл мурун, 4 жыл мурун Бишкектин чоң супермаркет магазиндеринде, базарларда айтпай эле коеюн, төбурчактын ушу Таластан келген сорттору 40-30 сомдон болгон. Азыр болсо 100 сомдон кем эмес. Себеби таластык товар төбурчак өндүрүүчүлөр айтып атат. Себеби дүйнөлүк рынокко биз ошондой баалар менен сатып атабыз. Түркияга, Болгарияга, Молдова республикасына жана башка өлкөлөргө. Ошон үчүн ички сооданы дагы ала жүргөнүбүз оң. Жакшы, рахмат. Бизде угарман бар экен, саламатсызбы? Кутманды кетсиңиздер, менин Бишкектен эсен. Экономикабыз өссүн, өскөндө сөзсүз кубанабыз, кубанганга милдеттүүбүз. Бирок эгерде биз бир суроолорду берсек, мындай болсо жакшы болот эле, тигейте ал билгизбейт, биз ошо өскөнгө каршы экенибиз. Бир тескерисинче биз жакшыраак, даңктуураак, туурараак өссүн деген ойду айткыбыз келет. Бул сизге тиешелүү да. Экинчиден мен суроону кеңешпей айма бергим келип атат. Эми биз Кудайга шүгүр өсүштөр болуп атат. Сиздин оюңузча биздин экономикабыздын структурасы бир эми кызмат көрсөтүүнү эле өстүргөндө бир алыска бара алабызбы же биздин экономикабыздын структурасын сиз айткандай жанакы импорт замещение деп атпайсызбы, ошол сыяктуу өзгө керектүүлүк товарларды өндүргөнгө кудуретибиз жеткенде өндүрүштү жогорулатса, ошондо биз туруктуураак, орусча айтканда уверенно өнүгө алабыз. Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, бизде жанакы
жанагы ички дүң продукция дегенде сырттан мигранттар кошулган акчаны кошобуз да ошого 2 миллиард деп 170 миллион сомго жакында дүң продукцияга киргизип атабыз да. Эми алар которуп атат макул. Которгондон алардан бир мамлекет үчүн бир тыйын пайда болбосо, бир налог түшпөсө, аны биз дүң продукцияны асманга чыгарып 5 триллион кылып, анын эмне пайдасы бар деп ошого түшүнбөйм. Мүмкүн муну айтып койсоңуз. Рахмат. Рахмат, сурооңуз. Рахмат, сурооңуз абдан курч. Ушу бүгүнкү күнгө абдан ылайыктуу. Биринчи маселе биздин Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү үчүн структураларды, ошо экономиканын түзүмдөрүн жакшылап мындай тасыктап чыгышыбыз керек. Биз эмнени өндүрө алабыз мына келечекте? Мына быйыл эмдиги жылы 2-3 жылдын ичинде эмес, келаткан бир 10 жылдын ичинде 50-жылга чейин деп мына алдыңкы өлкөлөр ошондой божомол түзүп атпайбы? Биз да ошого жетишибиз керек. Анан менин пикиримче Кыргызстан үчүн мынабу тоо кен байлыктарын өндүрүүнү көбөйтүү, бирок тоо кен байлыктары бир кезде түгөнөт. Анан демек кайсы тармак анда анын ордуна келет? Анын ордуна айыл чарба тармагы келиш керек. Себеби биздин өзүбүздүн ушу салттуу болуп калган айыл чарба өндүрүшү биздин элибизге жакын. Анан биздин Кыргызстандын көптөгөн жерлери айыл чарба өндүрүшүнө али киргизилген эмес. Ушул эле алыста айтпай эле коеюн, ушу чөйрөнүндө эле канчалаган гектар жерлер айта албай, колдонулбай, мындай агротехникалык ишмердикке киргизилбей атпайбы? Ошон үчүн айыл чарбасын өндүрүш керек, бирок аны жанагыдай дүң маселеси менен баланча буудай өндүрөбүз, баланча малдын башын көбөйтөбүз дебестен ошо алдыңкы технологияны алып келишибиз керек. Алдыңкы технологияны биз албетте жакын кошуналардан алышыбыз мүмкүн. Биз кече жакында эле Европалык өлкөлөрдөн да Венгрия мамлекети менен ушул жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Мисалы Венгрияда жашылча жемиштерден ар түрдүү консерваларды жасоо технологиясы абдан өнүгүп кеткенде, алар бизге жардам беребиз деп атышат. Ошондо биз ошондой азыктарды көбүрөөк чыгарып, анан ошонун эле ордуна азыр Россиядан, Украинадан, Прибалтика өлкөлөрүнө, Балтика боюндагы өлкөлөрдөн алып келип атпайбыз ар түрдүү консервалар, сокторду, ошол азаят. Мына ошондо андан ал азайганда биздин өндүрүш технологиялык экономика жолуна түшкөндө өндүрүм да көбөйөт, келечекте дагы бул тармак күч алып өнүгөт деп эсептеймин. Анан экинчи суроо болсо, жанагы албетте бул биринчи суроо боюнча кызмат көрсөтүү да калыш керек. Кыргызстанды биз кээде айтып атпайбызбы? Азыркы кезде мындай өзүнчө эми чет элдик термин айтканда хаб кылабыз депчи. Мисалы маалымат, информациясын таратуу боюнча авиа жүргүнчүлөрдү, авиа жүктөрдү ушу Кыргызстан аркылуу жана башкалар. Эми санарип кызматтарды мисалы ошондой кызматтарды өнүктүрөбүз деп бул ошо кызмат көрсөтүүгө кетип атат. Экинчи суроо мындай кичине бул татаалыраак суроо, себеби Кыргызстандын мындай дали деп айта турганда кандай деп айтсак, Кыргызстандын келечегинде биз антебиз минтебиз деп эле ушундай жанагыдай келген маанилүү бир цифраларга, сандарга көңүл буруп эле жүрбөстөн биз ошону карашыбыз керек. Анан бул суроо берген эсен замандашыбыз айтып атпайбы, жана мигранттардын акчасы ушул жана ички дүң продукциянын составына кирип атпайбы деп. Бирок анын эсептелинген жери жок деп. А мен жооп бере элем. Ошо мигранттардан келген акчага биздин эл бу жерде мисалы үй курам деп курулуш материалдарын сатып алып атат. Ошондо ошол курулуш материалдарына мындай кыйыр налог төлөнүп атат. Түздөн түз болбосо курулуш материалдарына. Андан башка мисалы
той берип атат дейли. Ошол жөнүндө көп биз критика алып жүрбөйбүзбү? Мигранттардын акчасы жалаңдар той ашка кетип атат. Ошо той бергөндө мына биз азыр билебиз да, ресторандын арендасы канча, 100 киши чакырса канча миңдеген акча кетет, 500 киши чакырса дагы канча. Ошентип ал ресторанга төлөнгөн акча аркалуу кайра биздин өкмөттүн акчасына, чөнтөгүнө түшүп атат, капчыгына. Анан ушул жерде айта кетчү нерсе, жанагы контролдук кассалык машиналар жөнүндө азыр бизде сөз болуп атпайбы? Мына ошолорду биз чындыгында эле ошо кийинки кабыл алынган жоболор менен элге түшүндүрүү, өзгөчө кичи чакан ишканалардын ээлерин абдан түшүргөндө, жанагы өзүбүз тапкан, ошол ишкана ээлери өздөрү тапкан эле кирешелер эмес, бу киши айтып аткан мигранттардын акчалары да ошо контролдук касса машиналары аркылуу өтүп дагы биздин өлкөнүн жалпы экономикасынын өнүгүшүнө мисалы көп салым кошот. Анан эми мен жалпы деп айтып атам, себеби биздин ар бир областты карап көрсөк, экономикалык мындай мүчүлүштүктөрү бар, өздөрүнө жараша, баарынын акыбалы бирдей эмес. Мисалы бизде азыр кийинки маалыматтар боюнча экономика министрлиги кошумча айтар, кийинки маалыматтар боюнча ошо көп нерсеге бай ошо област эле ушу көп экономикалык көрсөткүчтөр боюнча дотацияда отуруп атпайбы? Алдыраак келаткан эле мына Бишкек шаары, Чүй, Ысыккөл областы, калган областтардын баары дотацияда отуруп атат. Анын себептери толуп атат. Ошонун бир нечеси мына биз азыр айтып өттүк, ошо бир нечеси ошол мисалы ошол областтан барган мигранттардын акчасы эмне үчүн ошо жанагыдай контролдук кассалык машиналар аркылуу өтпөй атат. Балким бир себеби ошодур. Анан эми биздин министрлик кабинети, анан өзгөчө жекече дагы чыгып дайыма түшүнүктөр берип аткан министрлик кабинетинин башчысы Акылбек Үсөнбеков Жапаров, Алтымак биздин президент дагы өткөндө Нарын областына барганда ушул контролдук кассалык машинанын ишке кириши өлкө үчүн кандай өнүгүшкө, экономикалык өнүгүшкө, социалдык өнүгүшкө алып келерин элге түшүндүрүп берди. Ушундай түшүнүк бизде орун алса, өзүбүздүн акча, мигранттардын акчасы ар дайым өлкө үчүн жумшалат. Жакшы, Айбек мырза, мынакей айтсаңыз, санариптештирүү деп жатабыз, ага айда белгилеп жатат ККМ аппараттары боюнча. Бул канчалык бизге мындай көрүнүп атат, натыйжасын берип атат ушул боюнча айтсаңыз? Эми биринчиден бул контроль болот. Контроль кайдан чыгат? Мисалы ушу айтып кеткендей эле мигранттардын акчалары бул бир. Экинчиден экспорттук импорттук операцияларда бул да контролго алынып атат. Мисалы азыр электрондук счет фактура киргизилип атат. Бизден Кытайдан канча келген товардын анын баарын счет фактурага салынып, чыныгы кайсы товар, кайсы баа менен келип аткан билинип калып атат. Мисалы илгери бир ручка келет 3 сомдон, аны ошол эле баа менен берет. Башка ручка келет 15 сомдук менен. Анда эле 3 сомдук ручка. Илгери эмес, кече жакында эле. 2-3 жыл мурун эле. Ошол эле 3 сомдук ручканын эмес менен да бажы салыктарын төлөп киргизип кетишти. Азыр болсо ал өзгөрүп жатат. Өзгөргөндө ооба салыктар көп келип атат биринчиден, экинчиден канча салык көп болсо ошончо мамлекеттин колу бошураак болот дегендей. Бошураак болот кандай? Бул кененирээк пенсиялар төлөй баштайт, кененирээк жанагы мугалим, врачтарга көбүрөөк акча төлөп баштайт. Бул түзбө-түз жардам болот. Башка жардам болсо бул ошол айтып кеткендей бир нече инфраструктуралык проекттерлерди курганга мүмкүнчүлүк болот. Ошол эле мектептер, больницалар, мындай айта кетсе айрым ооруканаларда жабдуулар жетишпейт. Ошолорду алганга бир топ эле жардам берет да. Айбек мырза, мен азыр кечирим сурайын. Жаңылыктарга кезек берип, анан маегибизди улантсак. Бишкекте саат 19.
Саламатсыздар, назарыңыздарда жаңалыктардын кезектеги чыгарылышы. Президент Садыр Жапаров бүгүн 29 мартта Россия өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчукту кабыл алды. Жолугушуу соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги 24-жыйынынын алкагында өттү. Садыр Жапаров өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги отурумунун жыйынтыгы Кыргыз-Орус эки тараптуу кызматташтыктын тереңдетүүгө өбөлгө болушуна ишеним артты. Өз кезегинде Алексей Аверчук Кыргызстан менен Россияны өнөктөштүк жана ишенимдүү мамилелери бириктирип турганын, Садыр Жапаровдун Россияга күтүлүп жаткан расмий сапары эки өлкөнүн дагы жакындашуусуна өбөлгө түзөөрүн белгиледи. Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясынын отурумунун жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду. Анда эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн ортосундагы биргелешкен билим берүү мекемелерин куруу, Россия тарабынан акысыз техникалык жардам көрсөтүү жөнүндө жана башка баш аягы 7 макулдашуу бар. Эске салсак, бүгүн Бишкекте соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны өттү. Учкун басмаканасы паспорт, айдоочулук күбөлүк, транспорттун техникалык паспортун даярдай баштайт. Бул тууралуу президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Урунбеков Фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирди. Ал белгилегендей, учурда басмаканага жаңы заманбап техникалар келип, жаңылоо иштери жүрүүдө. Китеп басып чыгаруу боюнча дагы шарттар түзүлөт, ага жараша баасы арзандайт. Президент Садыр Жапаров кулугун жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 11-бөлүгүнө жана Кыргыз Республикасынын судьялардын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 20-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык Давлетов Айбек Абубакерович өз каалоосу боюнча Жогорку соттун төрагасынын орун басары кызматынан бошотулду. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев Берлин энергетикалык өткүл диалогу эл аралык конференциясына катышууда. Иш-чарага 60тан ашык өлкөнүн энергетика министрлери, тышкы иштер министрлери жана эксперттер катышууда. Алкагында энергетика маселелери боюнча панелдик талкуулар дагы өтүүдө. Эртең 30 марттан тарта пайдаланылган электр энергиясы үчүн убагында төлөм жүргүзбөгөн кардарлардын электр жарыгы аралыктан өчүрүлөт. Маалыматка ылайык Борбор шаарда 4000ден ашык абоненттин электр энергиясы үчүн карызы бар. Адистер керектөөчүлөргө төлөмдү бүгүн жүргүзүүнү эскертүүдө. Быйыл социалдык келишим долбоору 50 000 кыргызстандыктын жашоосун жакшыртат. Социалдык келишим Талас областынын Кара Бура районунун Кызыл Адыр айылында сертификаттарды тапшыруу салтанаты өтүп, аны 110 үй бүлө алды. Өткөн жылы жактырылган бизнес пландардын 59% айыл чарба, 24% тигүү, темир бетон буюмун өндүрүү, самын жазуу тармагында ишке ашырылган. Ар бир социалдык келишим орточо 5 адамдын жашоо шартын жакшыртууга мүмкүндүк берет. Бишкекте башаламан транспорт токтотуучу жайлар алынды. Маалыматка ылайык Киев жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде узундугу 170 метр, ошондой эле Чүй проспектинин боюнда Рубин Зергер дүкөнүнүн маңдайында 20 метрде түзгөн бордюр орнотулду. Буга чейин бул аймактарда башаламан унаа токтотуучу жай болгондуктан унаа тыгыны болуп келген. Эми бошотулган муниципалдык аймакка газон отургузуу пландалууда. Бүгүн Абдулла Смалдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында Руслан Акун режиссерлук кылган Агай көп сериялуу тасманын бет ачары өттү. Иш-чарага маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Агаев катышып, сөз сүйлөп, кино жараткандардын ишине мындан аркы ийгиликтерди каалап, тасмага тартылган айрым таланттарга министрликтин ведомстволук сыйлыктарын жана ыраазычылык каттарын тапшырды. Агай тасмасында Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон 1990-жылдардан кийинки айыл жериндеги социалдык, экономикалык, маданий абал чагылдырылган. Синоптиктердин эртең күнгөргө маалыматы менен кыскача эртең Бишкек шаарында күн ачык, абанын температурасы 18-23 градуска чейин жогору болот. Кадырман угармандар, сиздер биринчи радиодо негизги маселени угуп жатасыздар. Биз бүгүнкү уктурууда экономикалык көрсөткүчтөр тууралуу сөз кылып жатабыз. Бизде конокторубуз бар. Экономика жана коммерция министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармаларынын башчысы Алмаз Абдекиров жана техника илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз экономикалык илим изилдөө университетинин товар таануу бажы экспертизасы жана ресторан бизнеси кафедрасынын башчысы Кеңешбек Албеков агайлар бар. Биз болсо уктуруубузду уланта бермекчибиз. Алмаз мырза, мынакей негизи эле биздин угармандарга инфляция тууралуу түшүндүрмө берип кетсеңиз, анткени айлык акы инфляцияда болуп жатат, бирок айлык акы көтөрүлдү да. Буга чейин мындай болгон эмес. Негизи айлык акы көтөрүлбөй эле болуп келе берген да. Анан негизи эле ушу түшүнүп берсеңиз инфляция жөнүндө. Эми инфляция
азыркы убакытта 15% тегерегинде түзүлүп жатат. Бул 2 айдын, бул үстү-үстө 2 айдын, өткөн жылдын 2 айына салыштырсак, эми бул инфляциянын эң негизги себептери бул тышкы факторлордон келип жатат. Бул биринчиден дүйнө жүзүндөгү эле ушул азык-түлүк бааларынын кымбаттоосу болот. Экинчиден айрым өткөн жылы айрым соода тармактарларда кичине соода чынжырлары да кичине бузула түштү. Ошондуктан айрым товарларга, мисалы транспорт чыгымдары кичине көбөйө түштү. Керкилердикинде дагы бир кандай бир себептерден негизинен ушу тамак-ашыкка баасы өзгөрүп жатат. Бул биринчиден. Экинчиден бизде акциздик группа товарлар бар. Буларга мисалы тамеки, арак, бул товарларга, булардагы керектөө корзинасына киришет. Бул товарларга жыл сайын акциздин чеңи жогорулуп турат. Ошондуктан жыл сайын эле бизде акырындап инфляция көбөйүп жатат. Эми өткөн жылы, бул жылда инфляциянын көлөмү чоң болот. Ошону карлардын керектөө потенциалын кармаш үчүн айлык акыларын дагы көлөмдөрү чоңоюп жатат. Бирок анча-мынча каражатты жеп коюп атат. Анча-мынча каражаттар жеп коет, албетте, бирок мисалы сиз айтып кеткендей эле өткөн жылдары бул өсүү анча деле чоң эмес болчу. Эми Кабинет министрлиги колунан келип жаткан аракеттерди кылып жатат. Акырындап дагы айрым тармактарында эмгек акылары да көбөйүп жатат. Бирок алар өтө чоң деле эмес, бирок акырындап жок дегенде бир аз кичине баалардын көтөрүлүшүн кичине теңдөөгө аракет кылып жатат. Бизде угарман бар экен. Саламатсызбы? Угарман кетип калган экен. Биз болсо уктурубузду уланта берсек, Кеңешбай агай, мынакей бажы төлөмдөрү да жакшы чогулган көрсөткүчтөр азыр чыгып жатпайбы, маалыматтарчы? Анан негизи санариптештирүү деп жатабыз. Ошол мисалы ЭЭП өлкөлөр менен көптөн бери эле бажы тармагында да санариптештирүү иштери күчөтүлгөн. Кыргызстанда да буюрса жакшы келет атат. Анан ушунун өзү баягы коррупцияга жолду өз элеминде жок кылып жатабы деп айтсак болобу? Анткени тармакта да каражат көбөйүптүр. Албетте болот. Себеби бул коррупциянын мындай өнүгүп кетишинин эки негизги жолу бар да. Биринчи ошол коррупциялык схеманын түзүлүштүн ошол уюмда, мисалы ошо бажы уюмунда же налог кызматында абдан бекемдеп орнуп калышы. Анан экинчи ошо коррупцияны жоюуга техникалык, материалдык базанын начардыгы. Агай, мен кечирим сурайын, угарманыңыз кайра чыккан экен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эфирдесиз агай. Рахмат. Мен Нурмамет айынан чыгып атам, 81-деги Кубандык аты деген кишимин. Менин ичим чыкпай атат мына бул сөзгө. Эмнеге чыкпай атат? Биздин Кыргыздын жумушка жараган, албетте ташталгалаган жигиттери Москвада, Лондондо, Турцияда койчу баары кыдырып кеткен. Мына биздин Чүй Токмоктон тетиги Карабалтага чейинки аралыктагы жерлер иштетилип атат. Ары бир гектарда бир жан арык баары камыш басып атат. Бул жердин келечеги жоктой көрүнөт мага. Аны иштете турганда төгөр бүгүн эле чалдар калды. Биринекин эле трактору барлар гана иштеп жүрөт. Примерно мен карып калып жеримди иштете албай калдым. Анан бул Кыргыздын келечеги рас түргөмө жанагы кишилер келген мен көбөйүп атат. Садыр Жапаров рас кылды. Бул кечти абдан өрчүтүү керек. Бул жакшы турчу эме жанагы сырттан кишилер келип атат. Эми өнүгүү бар Кыргызстанда. Бирок келечеги жок болуп атат. Ошол балдарды менин оюмча көп жибербеш керек да бөлөк мамлекеттерге. Ошол жерден эле жумуш болуп атпайбы? Рахмат сизге, сурооңуз түшүнүктүү болду. Убакытта бизде жатар. Мынакей негизи баягы жер жөнүндө дагы Алмаз мырза кеп кылып жатат да. Ушул багытта кандай иштер мындай жүргүзүш керек? Бул угармандын суроосуна кандай жооп берет элеңиз?
Эми биринчиден бул жерди чечүү үчүн эмне керек? Биринчиден техника керек, анан өкмөт тарабынан ушул суу маселесин чечүү боюнча. Техника боюнча бизде лизингке берилип атат, банктар аркылуу, бирок чынын айтып кеткенде эле айрым пайыздык чеңдерлери ушул кредиттик лизингке берилип аткан алар кичине көтөрүмдүү эмес болот айрым жарандарга. Экинчиден болсо албетте суу тартыш болот. Аны жерди айдагандан кийин анда суу болбой калса элдер банкрот болуп кетип атпайбы? Суу болбой калган жылдары. Ошондуктан ошол ирригация маселесин чечүү боюнча өткөн жылы да 1 миллиарддан ашык акча бөлүнүп берген болчу бюджеттен, бул жылы да бөлүнүп берет. Эми ушул бул маселе көптөн бери эле топтолуп келаткан болчу. Анан бир-эки жыл ичинде бул маселе чечилбейт, анткени ошол эле мисалы чүй аянма каналында сурооз туруп атат, дагы башка ирригациялык сооружениялар куруу боюнча сурооп атат. Бирок айта кетсем, бул куруулар бер жагы эле 3-4 жылдын ичинде алаң салынат да. Ошол убакытта да салынып бүтсө суу маселеси чечилет. Экинчиден бул негизи мен сизге ошо мындай суроону да берим деп жатат да, ушул жерден болчу. Анткени кыргыз өндүрүш тармагы азыр башкача нукка кетип жатпайбы? Мисалы кыргыз бакчага 2 завод курулганда, мисалы ошо чет мигранттар менен биз сүйлөшкөндө алар күтүп атканын айтышты да. Мисалы кыргыз бакчага 2 завод куруп калса биз ишке кирет элек, барат элек деп атат да. Мисалы өндүрүш тармагындагы жаңылыктарга да айтсаңыз, анткени ишканалар ишке кирип атпайбы азыр? Кыргыз пласт кирди, дагы бир заводдор кирип атат. Мүмкүн ошол жакта бизде мындай келечектүү нерселер бардыр, мигранттарыбыз жөнүндө сөз болуп атпайбы? Ооба, албетте ошо мигранттарды алып келиш үчүн бизде жумушчу орнотуш керек болот. Азыркы убакта заводдор ачылып, бирок ал айрым маалымат боюнча бизде 800 миңден миллион кишиге чейин мигрант болуп иштеп жүрүшөт. Аларды баары алып келиш үчүн чоң заводдорду куруш керек. Албетте ошол заводдорду куруш үчүн бизде чет өлкө инвестициялар болобу же кандай бир бюджеттен акча бөлүнүп берип ошолорду салыш керек. Азырынча жумуш да өткөрүлөт. Ошол эле кыргыз индустриясы мисалы мекемесин түздүк, ал завод куруу боюнча, ачуу боюнча жардам берип атат. Мамлекеттик өнүктүрүү банкты ачылып атат. Ал дагы акча каражаттарын бөлүп ушундай бир чакан орто цехтерди, заводдорду ачууга мүмкүнчүлүк берет. Кечирим сурайын, дагы угарман күтүп калган экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Менде мындайда бул айтканда, биздин Кыргызстанда канча жакшы нерселер, иш орундары ачылбасын, биздеги мыйзамсыздык, башаламандык, зордук, зомбулук, зөөкүрлүк дегенде ошол иштеп жаткан ишкер ээлер көп жаштар кеткенмен келбейт, көбү кетип калды. Сурооңузду берсеңиз. Мыйзамсыздык жашоону токтотуш керек да. Жаштар көңүлү иренжигенен кетип калып атат. Бизге сурооңузду берсеңиз, биздин тема экономикалык көрсөткүчтөрү боюнча. Экономикалык, да, көрсөткүчтөр дагы эгер мындай биздеги алдын жуттуң болсо көрсөтүшкө болбойт да. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Биз болсо уктуруубузду уланта бермекчибиз. Урматтуу угармандар, биздин теманын алкагында суроолорду берсеңиздер, суроо сунушуңуздарды дагы так айтсаңыздар. Кеңешпей алай, мен жанагы мисалы санариптештирүү маселеси жөнүндө көтөрүп жатпайбызбы? Анткени коррупция менен, коррупция дагы бул экономиканы бир топ көмүскөгө кетирип, тоскоол болуп келгенде, ушу санарип маселеси азыр IT тармагы доор келатат, мына санариптештирүү болуп атат. Ушуга көз карашыңыз кандай? Анткени санарип өзү эле мындай коррупцияга жолду бербей калгандай болуп атат да. Менин көз карашым түз, себеби өзүм ошол соода тармагына адистерди даярдоо боюнча кафедранын башчысы болгондон кийин биз бул маселени ар дайым козгойбуз. Балдарга сабак өткөндө студенттерге ар дайым айтып турабыз. Мына азыр жанагы электрондук товарды, мисалы чет өлкөгө жөнөткөндө өзгөчө Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөргө товар кетип атканда электрондук накладной менен коштолсун деген маселе чечилип, мына биз кыйналып Кыргызстанда айтып атам. Бирок ошого кирип атабыз. Ошонун негизинде коррупция азайып атат. Бажы түзүмдөрүндө анан Кыргызстандын
капчыгына көбүрөөк акча түшүп атат. Ошон үчүн бул санариптик маселе бул улам өнүгүшү керек. Анан албетте биз алдыңкы өлкөлөргө техникалык жактан жетише албай атабыз, алардай боло албай атабыз. Ошон үчүн ошо 5 өлкөнүн ичинде яйып келген биз көп ушу санариптик маселени өз ара товар алмашууда азыраак колдонуп атпайбызбы? Ошонун айына мына биздин товар өндүрүүчүлөрдүн көптөгөн товарлары кайра келип атат. Тиги Бажы чек арасынан мына балык жөнүндө Россияга кеткен канчалаган тонна балыктар жөнүндө. Эгер ошондо башынан ошол балыктын сапаты, ошонун коопсуздугу, кандай жем менен өстүрүлгөндүгү жөнүндө балык чарбасына кирген, ушу балык чарбалар боюнча ассоциацияга кирген чарбалардын баары электрондук маалыматтарды берип турганда мындай көрүнүш болбойт эле да. Анан бул бир четинен ошо балык өндүрүүчүлөргө зыян болду экономикалык, экинчиден Кыргызстандын ошо балыкты экспорттоо боюнча мындай авторитети же болбосо имиджи деп коебузбу, кадыр баркы төмөндөй түштү да. Ошон үчүн бул маселе көңүлдүн борборунда болуш керек. Анан жанагы жаштар кетип атат деп мына жерде Кубандык Аксакал айтпады, 81 жашка келдим деп. Ошол киши эң туура айтып атат. Бул жерде менин пикиримче ушул маселени чечиш үчүн мамлекеттик жөнгө салуу иши кийлигиш керек да. Бизде ушул маселе ар түрдүү эле болуп кетти. Мына ошол эле чет өлкөдөн, ошо Англиядан, Германиядан бир компаниялар биздин Кыргызстандагы жергиликтүү бир уюмдар менен биригишип алып, ошо биздин студенттерди да алып кетип атат. Жанагы кулпунай тергенге, карагат тергенге, майда барат жумуштар жасагангачы. Эмне үчүн ошолор, мисалы, ошол эле Улуу Британия, ошол эле Германия, башка кээ бир өлкөлөргө окшоп, мына Венгрия окшоп, Россия окшоп, жок дегенде Өзбекстан окшоп, ошо биздин балдарды окууга алып барбайт, билим берүүгө чакырбайт, жумушка. Анан албетте айлыгын бир аз көбүрөөк төлөйт экен, бирок баары угуп көрүп атабыз. Оор турмуш шартында ошондой кээ бирөө кайра эрте кетип калып атат. Бирок ошол балдар иштей турган албетте бул жерде өндүрүш базасы болуш керек. Анан ошондойлордун бир мисал келтирип койсоңор деп айтып атпайсызбы? Ошол бир мисал мына Кыргызстан менен Өзбекстандын Сокулукта жаңы автобус чыгара турган заводунун курулушу жөнүндө ошо кол коюлуп, өткөндө Акылбек Үсенбекович Жапаров барганда Өзбекстан президенти менен ушундай макулдашууга жетишилди. Бул завод эгер ишке кирип калса, жакын арада ишке кирет деген үмүтүбүз бар. Анда көптөгөн жаштар ушул жерде эле калып, жакшынакай айлык менен иштеши мүмкүн. Анын үстүнө Сокулуктун келечеги дагы Бишкек шаары үчүн мындай жандоо шаар катары келечеги кең. Ошонтип отуруп эле ушундай эле маселелерди Ош шаарынын тегерегине, Каракол шаарынын, Талас шаарынын тегерегинде түзсөк, албетте жаштар кантип эле ошол бир жашылча жемишти терейин деп кетип калсын, мындай өзү ата бабасы көрбөгөн жерге. Ошонун баары токтолот болчу. Жакшы, Алмаз мырза, мынакей ушу угарманыңыз бар экен, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сүйлөй баштадыңызбы? Сүйлөңүз, эфирдесиз. Экономиканы өнүгүүчү кечээ кошуп калдым, ресторан кластарга калып бердик, чоолорубуз дейт. Кечээ Өзбекстандын президенти келип, алардын ишкерлери келип, бир канча багытта программаларды, бизнес пландарды алып кеттилер. Туурабы, өткөндө эле. Эми бүгүн мына радиодо ушул передачаны мурдураак эле 2 саат мурун экен, экономика министринин бир орун басары киши дагы көп нерселерди айтты да, ошолорду билбейм мен. Сооронбай Жээнбековдун убагында эми айтып коеюн, сөз келип калды. Көлдүн жээгинде Россия менен 6-7 миллиард долларлык, Кытай менен 7-8 миллиард долларлык өнүгүү программалары кабыл алынды да. Эми алардын баардыгы суммасы жок болуп кетти. Эми азыркы биздин мамлекеттеги ошо өкмөт ошону улантып, ошо мисалы Өзбекстан менен бир автобус заводун курабыз дегенде дагы бир жакшы нерселер бар эле. Анан мына сурооңуз түшүнүктүү болду, рахмат сизге. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Алмаз мырза мынакей жаңы эле Кеңеш багай берилип жаткан маселени айтып жатат, жана башка өлкөлөр менен биргелешип ишканаларды куруу, ушул башка ошолор боюнча маалымат берсеңиз, кайсы тармакта кызматташуулар?
Эми бул биринчиден Өзбекстан айтып кеткендей эле болот. Бул бир, экинчиден Венгрия менен араб өлкөлөрү менен дагы өзүнчө фонд түзүлүп жатат. Булар азыркы убакытта долбоорлорду иреттеп аларды даярдап атышат. Өзүнчө бир проектный офис деп ачылган болчу биздин министерствонун алдында. Ошо долбоор жок дегенде бир 100 долбоор чоң орто жана чоң долбоорлорду тандап, ошол фонддор аркылуу каржылап, ушул биздин өлкөнүн ичинде бир 100 тегерегинде өнөр жай ишканаларын ачсакпы деген иш чаралар жүрүп жатат. Бирок азырынча ошо долбоорлор даярдалып, бирок ишке кире элек. Камбарата Россия менен мисалы. Камбарата бир Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул абдан чоң көптөгөн мындай кызматкерлер, жумушчулар талап кыла турган долбоор да. Темир жолубуз. Ошо темир жол айтам. Анын тегерегинде инфраструктура, ошонун баарына киши керек да. Ал жерге биз билебиз да, Кыргызстандын ошол участогу Кытайдан Өзбекстанга кетчи. Жалаң тоолуу, бийик, климаты оор шартта өтөт ошол темир жол. Кыргызстандагы тилкеси. Ал жерге биздин кыргыздын гана уландар, кыздар чыдай алат, туурабы? Башка жактан биз эч кимди алып келип иштете албайбыз. Бирок ошол жерге көптөгөн кызматкерлер талап кылынат. Алмаз мырза, мынакей баягы экономикалык көрсөткүч өсүүгө туруктуу деп айтып жатпайбызбы? Анан жыл аягына чейин ушул ойдон сакталыш үчүн кандай кылыш керек, кандай иш чараларды көрүп жатасыздар? Эми биринчиден бул 2023 жылга кабылган программа бар, план бар. Ушул планды толугу менен аткарса эле, ичинде коюлган иш чаралардын баарын аткарса эле, биздин ушу болжолдоп жаткан 4,5% тегерегинде эле максатка жетебиз деп ойлонуп турабыз. Биринчиден. Экинчиден бул тышкы факторлор тынч болсо, ушул Украинада кризиси да эртерээк чечилсе же кандай бир турукташса, ошол терс факторлор бизге көп таасир бербесе, анда жыгыш да болот. Биздин көрсөткүчтөр ушу өткөн жылдан да кем болуп калышы мүмкүн болуп калат. Ага, эми кеңешпеген мынакей ички дүң продукцияны мисалы 1% эле өссө эле бул канча көрсөткүчтө азыр? Абдан чоң да. Мисалы биздин илимде, мен илимпоз катары айтайын, Кыргызстанда 0,112% ички дүң продукциядан каржы каралат да, каржылоо каралат. Ошонун эсебинен биздин окумуштуулар көп учурда илим изилдөө үчүн таштап кетип атат. Жаштар аспирант, докторант болуп илим изилдөө үчүн жасабай атат. Көрдүңүзбү? Кээ бир өлкөлөрдө мисалы 1,1%-ден ашкан өлкөлөрдө, бул Россияда мисалы илимге көптөгөн акча түшөт. Демек бул бизге мындай аз үлүш катары көрүнгөн менен бул ички дүң продукциянын тармактарга бөлүп кеткенде абдан зор көлөмү келип чыгат да. Ошол эле маселе бизде мына саламаттык сактоо тармагы, билим берүү тармагы, орто билим берүүдөн жогорку билим берүүгө чейин. Ушунун баары ошо ички дүң продукциянын ушу элдин жашоо шартын өзгөртүүгө, жыргалчылыгын арттырууга эң төмөнкү өлчөмдө болуп атканы көрүнүп турат да. Анан ошо эми мен айткан салыштырма 0,112% менен 1% көтөрүлгөн ички дүң продукциянын айырмасына канчалаган миллиондогон каражаттар жатат. Көрдүңүзбү? Кеп ошондо. Негизи мынакей көмүскө экономикандагы баягы ачыкка чыгарууда дагы мисалы азыр көбүнчө салыктарга, фискалдык саясатка өзгөчө көңүл бурулуп, бажы төлөмдөрү көбүрөөк чогулуп, анан жакшыртылган башкаруу жөнүндө дагы белгилеп жатышат. Анан сиз кандай ойлойсуз, дагы кандай бул тарапты күчтөш керекпи? Кандай оюңуз? Мына өнүккөн өлкөлөрдүн мисалын көрүп атпайбызбы? Бул өлкөлөрдө биринчи кезекте тармактар, мисалы чарбалар жеке менчикке өткөн күндө дагы мамлекеттик жөнгө салуу деген өзүнчө бир мындай багыт бар. Мамлекеттик жөнгө салуу болмоюнча баары чаржайыт болуп кетет да. Мына мен Түштүк Кореянын бир университеттери менен 2-3 жолу барып, ошолор менен
ошолордун экономикасы эмнеге ушунча дүркүрөп өсүп кетти? Караганда алар айтып атат, бизде баары жекеменчик, кичинекей жекеменчик ишкерлерден баштап тиги жогорку гигант, чоң улуттар аралык мындай трасттар, компанияларга чейин мамлекеттик көзөмөл болуп турат. Көзөмөл десе эле биздикилер коркуп кетип атпайбы, бул текшерип, о жок, анан карап, анан бизди бизнести өнүктүргөнгө жолтоо кылат. Андай эмес. Бул мамлекеттик жөнгө салуу деген ошо мамлекеттин кызыкчылыгы. А мамлекеттин кызыкчылыгы бул кимдин кызыкчылыгы? Элдин кызыкчылыгы. Ошону ошол ишкерчиликке, ошо бизнеске ошону улам жаңыртып, айтып, сүрөп ушинтип тура турган иш ошо мамлекеттик жөнгө салуу деп аталат. Ошонун жогуна мына ошо биздин балдар бир жөнү немистин компаниясы чакырса кетип атат. Кайдагы бир компаниялар чакырса балык тазалаганга Кореяга кетип атат. Ушундай болуп атат да. Бирок ошонун баары мамлекеттик жөнгө салуу болуш керек. Жана бир 4-чү угарманыбыз айтып кетпедиби? Башаламандык мына биздин өлкөдө ошол тыйылмайынча экономика өнүгөт деп ойлошубуз кыйын да. Эң туура айтып атат. Бизде азырынча башаламандык сүрүп атат, өкүм сүрүп атат. Ооба, мурунку президенттердин атын айтты. Азыркы президентибиз дагы ошо аракет кылып атат. Анан бирок ошонун ишин колдоп, жолдоп, мындай эки колдоп дейинчи, ушунча алып кете турган биздин өкмөт болуш керек. Анан өкмөттүн жер-жердеги, аймактардагы, областтардагы өкүлчүлүктөрү, алардын ар бир райондо турган өкүлдөрү, ошолор ошо баары бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып дегенде иштеп кетсе эле башаламандык жоюлат дагы, экономиканын өнүшүнө жол ачылат. Ошон үчүн мамлекеттик жөнгө салуу болмоюнча ошондой тыйкы экономика боло берет. Алмаз мырза, мынакей негизи макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү кандай анализ жүрүп, кандай чыгарасыздар? Ошол боюнча маалымат берсеңиз. Эми министерстводо бир нече эконометрикалык моделдер бар. Бул ошол аркылуу бир тараптан анализ кылынат, экинчиден статистикалык материалдар чогултуп, айрым министерство ведомстволордун маалыматын алып, аларды изилдеп, чогултуп, керек болсо алардын өкүлдөрүн чакырып, же бизнестин өкүлдөрүн чакырып, алар менен сүйлөшүп, кандай бир көйгөйлөр болот, маселелер болот, ошонун баарын чогултуп туруп, анан анализ кылынат. Анан ошол анализдин баарын чогултуп алып эле тышкы дүйнөдө эмне болот, ошонун баарын чогултуп кетип дагы болжол дагы ошонун негизинде жасалат. Жалпы бир мен ушул жерге кошулуп кетейинчи, бизде ошентип чогултуп отурбайлы деп былтыр 22-жылы стратегиялык изилдөөлөр институту деген бар эмес беле? Ошону ошо президенттин алдына карамагына өткөрүлбөдү, президенттин алдындагы институт деп. Эми ошондон силер министрлиги, экономика, коммерция министрлиги түз эле бир мындай сунуштарды ала албайсыңарбы? Жанагы статкомдон чогултуу, анан тиги налог инспекциядан чогултуп отурбай. Кечирим сурайын, агай, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Кыскача жооп берип коесуз. Жок, албетте биз институт менен ымалаңарганда аларды чакырабыз, алар да келип айтып кетишет. Алар өздөрү айтыш керек да. Биргелешкен баягы өнөктөш. Мындай болуп атат, мындай сунуштарды алар биринчи айтыш керек. Өнөктөштүк менен иш жүрүп жаткан экен. Рахмат сиздерге, атайын убактыңыздарды бөлүп бизге эфирге келип бериңиздерге ыраазычылыгыбызды билдире элебиз. Урматтуу угармандар, негизги маселенин бул жолку чыгарылышында экономикалык көрсөткүчтөр тууралуу сөз кылдык. Биздин суроолорго экономика жана коммерция министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармагынын башчысы Алмаз Абдикиров жана техника илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз экономикалык илим изилдөө университетинин товар таануу бажы экспертизасы жана кафедрасынын башчысы Кеңешбек Алымбеков агай болду. Уктурууну Мээрим Абдыраманова алып бардым. Режиссеру Нуржан Качкынбекова жана Азиз Чокморов болду. Биринчи радио менен бирге болуңуздар. Элемгеген жер жебейт. Айыл чарба агрардык жана кайра иштетүү тармагындагы маселелер. Айыл чарбасына байланышкан маалыматтар